Саламатсыңарбы балдар? Биз силер менен география сабагынан 6 класстар үчүн сабагыбызды баштайбыз. Келгиле балдар, анда сабагыбызды баштоо үчүн силер окуу куралдарыңарды алып, даярданып, сабакка көңүл бурабыз. Кана эмесе балдар, жагымдуу маанай түзүп алабыз. Суроо балдар, теректин үстүндө 7 лимон бар. Алардын 3-өө жерге түшүп кетти. Теректе канча лимон калды? Бул биздин биринчи сурообуз балдар. Бул экинчи суроо. Жашоо эмне менен бүтөт? Кана эмесе балдар, бир аз болсо да ой жүгүртүп, акылыбызды өстүрүп алдык деген терең ишеничтемин. Бул суроолордун жоопторуна кийинки сабактарда жооп беребиз. Ал эми бул сүрөттөрдү кароо менен силер бул сүрөттөрдү сүйлөткүлө балдар. Биринчи сүрөттө эмне болуп турат? 2, 3, 4 бөлүккө бөлүнүп турат. Бул сүрөттөрдү ой жүгүртүп көргүлө. Биздин мурдагы сабагыбыз боюнча өтүлгөн сүрөт. Мен ойлойм, силер бул сүрөттөргө жооп таптыңар. Гидросфера, литосфера, атмосфера жана биосфера. Төмөндөгү шыктандыруучу суроолорго жооп беребиз балдар. Ойлонобуз. Географиялык кабык деген эмне? Географиялык кабыктын орточо калыңдыгы канчага барабар? Географиялык кабыктагы заттык айлануулардын негизги кыймылдаткыч күчү болуп эмне эсептелет? Биосфера деген терминди биринчи илимге киргизген окумуштуу ким? Биринчи сурообуз, географиялык кабык деген эмне? Мен силерге жоопторду айтып өтөм. Атмосфера, гидросфера, биосфера жана литосфера өз ара аракеттенүү аймагы бул жердин географиялык кабыгы болуп эсептелет. Географиялык кабыктын орточо калыңдыгы канчага барабар? Географиялык кабыктын орточо калыңдыгы 55 километрге барабар. Географиялык кабыктагы заттык айлануулардын негизги кыймылдаткыч күчү эмне болуп эсептелет? Күн энергиясы болуп эсептелет. Биосфера деген терминди биринчи илимге киргизген окумуштуу ким? Биосфера деген терминди австриялык геолог Эдвард Зюс 1875 жылы илимге киргизген. Мен ойлойм, мурдагы сабагыбызды толук эсибизге салып алдык. Ошол сабагыбызга улай эле биз бүгүн ошол мурдагы сабагыбызда географиялык кабык болгон болсо, биздин бүгүнкү темабыз балдар географиялык кабыктын географиялык зоналдуулук мыйзамы. Бул сабакта балдар мен силерге толук ишенем. Бул сабакта өтүлүп жатканда кайсы терминдер, жаңы терминдер, алар эмнелер, алардын мааниси, жашоодогу биздин жашоодогу маанисин терең түшүнөт деп ишенем. Анда эмесе биздин сабагыбызды баштадык. Географиялык кабыктын негизги мыйзам ченемдүүлүгү географиялык зоналдуулук болуп эсептелет балдар. Бул географиялык зона деген эмне дегендин аныктамасы балдар. Бул аныктаманы дептериңерге жазып алсаңар болот. Мыйзам ченемдүүлүгү бул географиялык зоналдуулук деп аталат. Зоналдуулукта балдар рельеф, жаныбар, жылуулук, же болбосо күн энергиясы, өсүмдүк, топурак, аба массасы, суулар жана башкалардын баардыгы зоналдык болуп таралат балдар. Булар ошо зоналдык болуп таралып, булар табигый комплекс пайда болот. Табигый комплекс пайда болот деп калдык. Деги эле комплекс деген бул жаңы термин болуп атат. Комплекс деген эмне? Ага биз көңүл бурабыз балдар. Комплекс терминин латынчадан алганда, латын тилинен которуп, бизче түшүндүргөндө айкалышуу дегенди билдирет. Демек, табиаттын баардык компоненттери бири-бири менен байланышта болот, же болбосо айкалышып турат, бири-бири менен көз каранды болот дегенди түшүндүрүп атат балдар, комплекс деп. Мына жерде сүрөттөрдө бири-бири менен комплекс болуп турат. Бири-бири менен байланышып турат. Эгерде ошол жерде бирөөсү жок боло турган болсо, анда ал комплекс эмне болбой калат? Толук кандуу болбой калат. Ал жерде, мисалы үчүн, мына жерде чегиртке жок болуп калса, анда чымчыктын тамактануусуна тамагы жок болуп калат. Же чөп жок болсо, анда чегирткенин тамагы жок болуп калат. Ушул комплекс толук кандуу болбой калат. Күн энергиясы даракка тийип атат. Дарак курт менен тамактанып атат. Дарак менен курт тамактанып атат. Мына ошентип бири-бири менен табигый комплекс пайда болуп, бири-бири менен тыгыз байланышта болуп тургандыгы даана байкалып турат балдар.
Географиялык кабылдыктын зоналдуулук мыйзамы күндөн келген энергиядан көз каранды. Жер планетасы шар формасында болгондуктан күн бардык жерге бирдей тийбейт. Силер билесиңер, мурдагы сабактарыбызда биз күндүн жер шары шар формасында экендигин билебиз. Ошол шар формасында болгондуктан экватор сызыгы, андан экватор сызыгынын төмөндү карай, уюлдарды карай күндүн энергиясынын азайып баргандыгын толук билебиз. Мына ошол күндүн энергиясы азайып барганын натыйжасында деп атат. Топурактары, өсүмдүктөрү, жаныбарлары бири-бири менен айырмаланып турат. Экватор сызыгындагы же болбосо экватордук алкактагы өсүмдүктөр, жаныбарлар менен мээлүүн алкактын жаныбарлар, өсүмдүктөрүнүн айырмачылыктары бар дегенди айтып турат балдар. Жаратылыш комплекстери географиялык алкактар жаратылыш зоналарына, жаратылыш зоналары подзоналарга, подзоналар зоначаларга, жана ошондой эле зоначалар кургактыктагы жана океандагы ландшафттарга бөлүнөт. Зоналдуулук боюнча географиялык кабыктын эң ири бирдиги бул географиялык алкак болуп эсептелет. Географиялык алкак 13кө бөлүнөт балдар. Экватордук, 2 субэкватордук, экватордон кийин субэкватордук, 2 тропиктик, 2 субтропиктик, 2 мээлүүн, субарктикалык, субантарктикалык, арктикалык жана антарктикалык болуп жалпы 13 географиялык алкакка бөлүнүп отурат балдар. Бөлүнөт негизинен. Мына бош бул ошол контурга силер өзүңөр түшүрүп ушундай кылып чийип, анан географиялык алкактарды түшүрүп чыгышыңар керек балдар. Биздин өлкөбүз Кыргызстан мээлүүн алкакта, климаттык алкакта жайгашкан балдар. Бул сүрөттөрдү пайдалануу менен дагы ушу биз мурдагы айттык, жаныбарлары, өсүмдүктөрү бирдей болбогондугу айтылып турат. Ушу географиядагы силер кандай климаттык алкактарды, географиялык алкактарды билесиңер балдар. Деги эле мына турист кайсы зоналарды басып өттү? Бул ушул суроого дагы жоопту жазасыңар балдар. Мен силерге сабак өтүү менен бирге тапшырмаларды берип баратам. Аларды силер дептериңерге, видеону токтотуп, дептериңерге жазып отурасыңар. Океандарда географиялык алкактар кургактыктагы географиялык алкактардан өзгөчөлөнөт. Аларда географиялык алкак үстүңкү бетинде эмес, тереңдиги боюнча таркайт. Географиялык алкактар зоналар жана зоначалардан турат. Алардын табияты бирдей эмес, ошондуктан кургактыкта аймактык жаратылыш комплекстери жана океандарда жаратылыштык аквакомплекстер деп аталат. Зоналдуулук кургактыкта мыйзам ченемдүү таралган. Мисалы, Чыгыш Европа түзүлүшүндө табигый зоналар түндүктөн түштүккө карай ирети менен алмашат. Бул жакта тундра, токойлуу талаа, чөл жана жарым чөл зоналары жатат. Ал эми кургактыктын кээ бир аймактарында жаратылыш зоналдуулугуна баш ийбеген аймактарга тоолор кирет. Мындай жаратылыш комплекстерине Түндүк Американын тоолору, Тибет, Эфиопия тайпак тоосу, Ла-Плата ойдоңу кирет. Мынакей балдар, Түндүк Американын ошол жерде биринчидеги Тибет, Эфиопия тайпак тоосу көрүнүп турат. Андан кийинкиси мына Ла-Плата ойдоңу кирет. Буларды контурный картада кайсыл жерде жайгашкандыгы так көрсөтүлүп турат. Биз балдар ушул географиялык кабыктын учурдагы абалы бизди табиятка аяр мамиле жасоого, сарамжалдуу пайдаланууга чакырат балдар. Мен силерге бул сүрөттөрдү эмне үчүн койдум? Анткени ушул баардык биз табиятка аяр мамиле жасасак, сарамжалдуу мамиле жасасак, ушундай биздин кооз өлкөбүз сакталып калмакчы балдар. Бизге
силерге үйгө тапшырма окуу китебиңердин 142 беттеги суроолор жана тапшырмаларга жооп беребиз. 142 бетте суроолор жана тапшырмалар бөлүк турат. Ошол тапшырмаларга жооп бересиңер балдар. Саламатта болгула.